Ассаламу алейкум достар, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 22 январ. Бурганактуу оштун кары. Көрүнүп тургандай бурганактуу кар. Үйдүн алдына тигилген карлик алмадагы көчөттөр алдыбызды азыр көрсөтөм. 3 жыл болуп калды. Адаптациясы жакшы боло элек окшойт. Жалбырагы дагы жакшылбойт, таштай элек. Көчөттөрдүн бардыгы азыр уюк абалында. Булар буюрса эрте жаздан баштап амалга кире баштайт. Мына алдыбызда турган көчөт карлик сортундагы Гренни Смит сортундагы карлик алма. Быйыл 3-жыл. Азырынча бул алмада Гренни Смитте мөмө түйүүчү бүчүрү жок. Болушу мүмкүн экен, бири мына жерде турат. Болушу мүмкүн. Бул болсо Red Chief сорту. Шамал сонун бурганак болот. Бул Red Chief сортундагы алма. Быйыл бир-экөө гүлдөйт, буюрса. Мына учунда мөмө бүчүрү бар. Таң калыштуусу жалбырагын төгелек дагы эле. 10 градус сууктан өтсө дагы жалбырагын төгелек. Мына ушундай достор, дагы буюрса бир айдан кийин сонун бурганак болот атат мына шамалы менен. Азырынча бутоону кое турсак болот. Күндүн сууп турганына байланыштуу чилде чыкса гана алмалардан баштайбыз. Жазга жакын гилас өрүктөрдү бутасак болот. Азырынча алмаларды бутаганды токтотуп турсак болот достор. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы.